тилине өтсөк деген сунуш бар. Терроризм бул коомдогу актуалдуу маселелердин бири. Ага каршы канчалык иш-аракеттер жүргүзүлбөсүн, көмүскөдө өзүнүн идеологиясын жүргүзө берет. Алар жерине, улутуна карабайт. Бул багытта Бишкекте терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү жана алардын алдын алуу боюнча эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулду. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, дүйнө жүзүндө азыр тынч эмес. Мына кошмо мамлекеттерде кандай иштер болуп атат. Бүгүнкү күндө снайпер ишинин багытында сырттан эле алып, ошол багыттамаларды айтып, адамдарды туура эмес багытка жөнөтүп коюуга дагы мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен биз жерге мамлекеттин министрлик кабинетинин өкүлдөрү, ошол менен бирге кызматкерлердин баарын чогултуп, ушу чогуу иш-аракет жүргүзүү деген максат коюлган. Терроризм системалык түрдө террорго таянуу менен жүргүзүлгөн саясат. Мыйзамда бул кылмыштын түрү катары сыпатталып, өрттөө, жардыруу, коомдук коопсуздукту бузуу жана адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келген олуттуу зыяндар эсептелет. Айрым мезгилде мамлекеттик бийликти алсыратуу таризинде да терроризм жана экстремизмди пайдаланышат. Андыктан бул көйгөйдү регионалдык катары эсептеп, шериктеш мамлекеттер биргеликте каршы иш жүргүзүшөт. Жалгыз мамлекет туруштук бере албайт экен. Мына ошол эле Америкадагы болгон жардыруулар, ошол эле Европа мамлекетинде, жакынкы жана Россия мамлекетинде болгон жардыруулар буга далил болду. Анын ичинде ошондой болбош үчүн Кыргыз мамлекети дагы биз да чакырык берип атпайбызбы? Кайрылуу дүйнө жүзүнө коңшу мамлекеттерибизде, өзгөчө ошол Борбор Азия боюнча коңшу мамлекеттерге кайрылуу жасап атабыз. Ушул биргелешелик, бирге жалгыз биз туруштук бере албайбыз. Бирде мамлекеттик туруштук бере албайт. Себеби терроризм, экстремизмдин идеологияна каршы туруштук берген идеологияны таппай атабыз да. Ошон үчүн бул кыйын болуп атат. Аны тапкыча биз баягы бирге күрөшүбүз керек. Жарандар терроризм жана экстремизмге көбүнчөсү туура эмес диний түшүнүктөр аркылуу барышат. Бул багытта өлкөнүн бардык аймактарынан дин башкармалыктын өкүлдөрү дагы конференцияга катышып, салттуу ислам динин кармоо жана элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдеттерин алышты. Ошондой эле жогорку окуу жайларында жана орто мектептерде жаштарга туура дин үйрөтүү маселеси талкууланды. Чындыгында бүгүнкү күндө экстремизм дагы, терроризм дагы түздөн түз динге байланыштырылып жатат. Өзгөчө ислам дини менен айкалыштырылган үчүн бүгүнкү күндө чындыгында ислам дининин негиздерин мектепте педагогикалык негизде окутуу муктаждыгы жаралды. Ошонун алкагында биз бир канча сунуштарды беребиз. Ислам университети өзүнүн билим берүү тармагында, өзүнүн билим берүү тажрыйбасында кандай жетишкендиктер болуп жатат, кайсыл пландарды ишке ашырууну максат кылып жатат. Ошол эле билим берүү министрлиги жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институту менен биргеликте бир канча платформаларда ушул окуучулардын динге болгон муктаждыгын, кызыгуусун канааттандыруу жана алардын диний сабатын жогорулатуу тармагында бир канча иш алып барылып жатат. Террордук уюмдар уюшулган жана уюшулбаган таризде иш жүргүзгөндүктөн Борбордук Азиядагы аймактык коопсуздукту бекемдөөнүн жолдору иш-чарада чечилет жана ошол боюнча тиешелүү органдар иш алып барат. Сарагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.